Атактуу актрисаларыбыздын бири Шайыр Касымалиева. Саламатсызбы? Бул жүрөк байкуш жаман жабыркады. Бир дагы күн калтырбай жазган күндөлүгүм эле да. Кийин турмушка чыккандагы жашоомду окуп алып, бышактап ыйладым. Анын зөөкүрлүгү ашынып кеткендиктен бөлүнүүгө дагы туура келди. Колу ошондон да көп тийчү да, менин оюмча. Аябай кусаланып, сагынып жүрдүм да, ажырашып кеткенден. Телевизорду койсом экөө кош жылдызды ырдап атыптыр да. Бирдеме менен чапкым келди да. Илягым келип кетти. Кеч күздөгү махабат ошондой болуп бүткөн. Ал жабылган эшик өзү эле ачылып кетер, чаң басып жатса дагы ачылып кетер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бул Салтанат телеканалы жана бүгүн дагы өзгөчө мейманым бар. Элге эмгеги сиңген атактуу актрисаларыбыздын бири Шайыр Касымалиева. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизди көргөнүмө абдан кубанычта болуп турам. Абдан жакшы көрүп, сыйлаган адамдарымдын бирисиз. Тим эле көксөп жүрүп чакырып алдым. Рахмат. Сиз баш тартканыңызга карабай, ой-боюңузга койбой. Анан кичинекей кезимде ушул эсимде да, 10 класс окуп жүргөндө театр күнүнө, театр фестивалына Бишкекке келип, Алчы шаарынын маданият үйү менен. Анан сиздин тысырайтып чачыңызды байлап, анан костюм-шым кийип алып, сахнага биз биринчи орун алганда чыгып куттуктап ар бирибизди. Анан мага ушундай чоң букет гүл бергенсиз да. Анан Шайыр Касымалиеванын колун кармадым деп, колумду өпкүлөп, чыттагылап, ой, Шайыр Касымалиева ал ушундай укмуштуудай сулуу экен, карачы сулуулугун деп, талантыңызга ансыз деле суктанчу эмессиз. Анан өзүңүздү көргөнүбүзгө аябай куштар болгонум эсимде. Сизди көрүп, сиздей болгум келип, далалаттанып атып, анан ушу азыркы тапта сизден интервью алып атканым мен үчүн өтө сыймык. Ой, алтыным, аябай мен көңүлүмдү көтөрүп, жан дүйнөмдү мындай өрөп көптөтүп койдуң да, анткени чынында биз канча окуучулар, канча деген кыздар балдардын ушундай конкурс ар кайсысына барабыз. Көптөрү эсибизде калбай калат. Сен азыр айтып отурсаң, мен ошол кездеги баягы чачымды аркама чогултуп, прям тасырайтып байлап алган кезим көз алдыма тартылып кетти. Демек ошол кезимде көргөн экенсиң. Жөн эңсебесең, жөн кыялданбасаң керек деп ойлойм. Анткени мына сен дагы азыр элдин оозуна алынып, кино жаатынан дагы, алып баруучу жаатынан дагы элибизге эмгегин тартуулап келаткан жакшынакай кыздарыбыздан болуп атасың. Чакырганыңа рахмат. Каалаган сурооңду бер, баарына жооп берейин. Алгач эле суроом, бүт кечинде сиздин интервьюларыңыздардын баарын окуп чыктым. Кээ бирде окуп атып, ыйлагым келди. Кээ бир интервьюңузду окуп атып, жиним келди. Шайыр эже минтип койбойт белеңиз, тигинтпейт белеңиз. Ошо жинин келген жеринен бир жерин айтып көрчү, кайсынысына жиним келди? Азыр мындай бара-бара өтөт. Анан эң башынан болсун суроом. Мындай жериңизди эскериптирсиз, бала чагыңызда ата-энем экөө тең артист болгонуна байланыштуу, кээде чемодандын ичинде уктап, кээде чемоданды жаздан уктап деген сыяктуу бир тууганыңыз экөөңүз. Анан ошол учурда ата-энеңизге мындай силерге толук кандуу көңүл бөлө албаган чыгар да, мындай таарыныч болгон жок беле? Жок. Бизде таарыныч болгон жок, сагынуу болчу. Эсимде кичинекей кезибизде мен 1-класс окуп аткам, менин мектепке бара элек кез эле, анан бизди андан арында иштеп атышчу да. Анан бизди үйгө камап туруп, спектакльге кетишчү. Эртең менен репетициянан келип, биздин курсагыбызды ойгузуп аркы берке кылып коюп, анан кайра кечиндеги спектакльге кетчү да. Анан экөөбүз терезеге отуруп алып, подоконникке отуруп алып, бири-бирибизди тиктеп, анан терезе жакты карап алып, анан канча убакыт ошентип кайталачубуз такыр эсимде жок, бирок ушундай узакка кайталачубуздан мамам качан келет, мамам качан келет, мамам качан келет, экөөбүз бири-бирибизди басып, жарышып ошентип айтып отурганыбыз азыр көз алдыма да тартылып атат да. Сагынуу гана болду го дейм. Ал эми мындай таарынуу же болбосо бир жагынан кичине баягы өзүбүздү кем сезиппи же мындай каралбай калган адам сезиппи, андай болгон жокпуз да. Сагынып эле турганыбызды эсимде, болбосо болгон сүйүүсүн, болгон ушундай бир жакшы көрүү, кам көрүү сезимдерин төккөн да.
өзгөчө эненин жүрөгү ошондой болот экен. Апабыз аябай эле бизди кам көрүп чоңойтты. Анан дагы жерин окудум, атаңыз башка жакка кетип калганда, башка үй бүлөгө, апаңыз болгон түйшүктүн баарын тарткан экен. Ошол учурларыңызды? Болгон түйшүктү тартканын бала болуп, колуман келгенге жардам берип, ушунчу мен дагы анан көп нерсени балалык менен билчү эмескенмин да, оюнгарак болосуң да. Анан эсимде ушу жакын курбусу келген да бир жолучу. Анан кечки саат 12ге чейин сүйлөшүп отурушуп, биз дагы ал жерде ары бери жүрүп, бирин экин сөздөр кулактын жагынан биягынан болуп атып, анан жатка келгенден кийин жаттык дагы, анан үчөөбүз чогуу жатып калдык да. Жерге сонун кылып эле төшөк салып туруп эле үчөөбүз чогуу жаттык. Анан мамам биякта, ар жагында курбусу, мен биякта жанында жатам. Анан эле бир маалда мен уктап калды деп ойлоду го, кобурашып жатып эле мен уктап калды деп ойлоду окшойт. Ичиндеги болгон арманын анан тиги курбусуна айтып атат да. Мен анын мындайын да ыкпындайын да уккан эмесмин, мага көргөзгөндө эмес, билгизгенде эмес да мамчы. Илягым келип кетти. Анан илеп атат да, ошо курбусуна айтыпчы. Мен ар карап жатып алып, үнүмдү чыгарбай илеп атам да, ошонун баарын угуп алып, үнүмдү чыгарбай илеп, анан ошондон баштап эсимде күндөлүк жаза баштадым да. Ал күндөлүгүм 10 жаштан баштап Москваны бүтүп келгичекти жаздым. Бир дагы күн калтырбай жазган күндөлүгүм эле да. Калчу арасындачы. Анан кийинчерээк жакында эле канча болду? Калп айтпасам 2-3 жыл мурун ошол күндөлүгүмдү үйдөн таап алып окуп чыктым да. Бала кезде жазган күндөлүгүмдү ушу бой жеткенге чейин турмушка чыгып, турмушта жашап атканымда жашоонун ортосуна чейин жазылган күндөлүк экен да. Калган обрыв болуптур, жазылбаптыр. Ошондон кийин кармабаптырмын дагы. Анан ошо ымыркай кездеги жазган баарын окуп отуруп таң калдым да, ушунчалык зирек, ушунчалык мындай акылы топук кыз кылып чоңойткон экен да мамам меничи. Анткени ошону окуп атып, Кудайга карап эле, ушу Кудайдан сурап эле, ушундай бир өзгөчө. Анан эмнени каалап атам, ошону да жазчу экенмин да. Мен ушундай көйнөк каалап атам, ушундай болсо көйнөгүм деп ушинтип. Анан 2 жумадан ушундай кааладым эле, ошондой көйнөктүү болдум деп жазганым дагы бар экен. Мындайча айтканда эч кимге айтпай эле, мамамды да аячумун да, сатып бер деп айталчу эмесмин. Бирок жөн эле каалачумун да, аябайчы, Кудайым ушундай каалап атам депчи. Кыздардыкын көрүп каласың деме. Анан көрсө ошол аткарылчу экен. Көп ошондой каалоолорумдун көбү аткарылыптыр да. Убакыт өтүп окусаңчы. Окуп алып, аны ойлодум деп. Анан кийин турмушка чыккандагы жашоомду окуп алып, бышактап ыйладым. Кайра жашап өттүм да ошол убакыттын баарынчы. Анысы кандай ошо зирек кылып тарбиялаган ушу кезге чейин мамама аябай чоң рахмат айтам да. Кээде эркелейм өзүм, 2 неберенин тайнеси болуп турсам дагы алдына отура калып, кичинекей кыздай болуп эркелеп, кучактап, жытын жыттап, ушинтип анан бир түйшүктөрүм, ушундай бир нерселерим алыстап кетет да. Ошол. Сүйлөп атып илегим келет. Чынында эле апабыз бар, биз эч качан карыбайт экенбиз да апабыз болгон учурда. Анан энебиздин төрүндө, энебиздин колунда, энебиздин баягы чачыбызды, маңдайыбызды сылаганы өзүнчө эле болгон бир ооруга, болгон бир дартка шыпа болот экен эненин колу, эненин карааны. Андыктан түшүнүп атам. Бул атаңызга таарыныч болдубу? Кечире алдыңызбы? Кечирдим, сөзсүз кечирдим. Бирок таарынычым эмес, кусалык. Кусалык көбүрөөк болду, анткени кыз бала атага жакын болот деген экен да. Анан кичинекей кезимен бир эркелетип өзгөчө тарбиялаган, анан кийинчерээк ошо аябай кусаланып, сагынып жүрдүм да ажырашып кеткенден кийин. Анткени келип калчудай болуп, окшошураак кишини алыстан көрүп калсам, жанталашып аябай карап ошол депчи, ал болбой калып, анан ыйлап, үйдө жатып алып, сагынганда мамама иниме көз жашымды көргөзбөй ыйлап, ушунчумун да, сагынчумун аябай. Бирок кийин мен элге белгилүү болуп, кичине элдин оозуна алынып калганда кайтып келип, кечирим сурап, биз менен чогуу жашагысы келип, ушундай өзүнүн бир ой тилектерин билдирди. Бирок көп жыл өтүп кетти да.
Анан мамабыздын жүрөгү даяр болбой, иним деле көп аны каалабай, бирок эми кантсе дагы баягы балдардын атене чогуу болсун каалайт да. Анан аябай эле аракет кылып бир аз жашадык. Келди кийинчерээк. Анан бир аз жашадык, бирок баары бир болбойт экен. 1-2 айдан кийин эле кайра эле мурун кадатына түшүп, мамабыздын көңүлүн оорутканда иним экөөбүз эшикти ачып анан кой папа бара бер. Биз сизсиз бутубузга туруп ушунча жыл сизсиз жашап көнүп алыптырбыз. Чогуу турганда бизге эмес мамама кыйын болот экен. Биз үчүн мамабыз кымбат. Анан жакшынакай түшүндүрүп анан бөлүнүп калдык кайра. Кол көтөрчү эле же? Аябай. Мен бала кезден көп эсимде ошо ичкилик жаман да негизичи. Ичкиликти көтөрө алган адам көтөрө алат, көтөрө албаган адам утастында калат экен, тебелендиде калат экен да. Анан ошо көтөрө албаганынан колу ошондон да көп тийчү да, менин оюмча. Мындай учурунда мындай апаңызга кол кабыш кылып, жардам бергиңиз келип, жүгүн кошо ташыгыңыз келген учурлар сөзсүз түрдө болсо керек. Апаңыздын майышып турган учурун көргөндө, ыйын көргөндө, турмушка куркуңуз, кайра турмуш жаңырттыңыз деген жоксуздарбы? Албетте айттык. Биз иним экөөбүз издечүбүз кадимкидей. Ал кезде деле жарыялар чыкчу, жарнамалар. Окшояктан издечүбүз. Анан бир жолу иним мага да айтпай, мамама да айтпай бир киши менен жазышып туруп, сүйлөшүп коюптур да. Анан ал кезде телефон деген жок, жанагындай шарттар жок. Анан жолукканга бир күнгө сүйлөшүлүп, ошо баягы жазышып отуруп, сүйлөшүлүп, анан мамамды жиберип, даярдап жиберели дедик да. Анан билбейм, ошо эсимде жолугуштубу, жолугушкан жокпу, ошо эсимде жок да. Иним ошентип аябай аракет кылган да. Биз ошенттик албетте. Анан жана айтып өтпөдүңбү, ошо оорун колдон алып, жеңилин жерден алганга майышып турганын көрүп ушинтип аракет кылдыңыз да деп. Ооба, 4-класс окуп, 10 жаштамын деме. 10 жаштан баштап эле тамак жасаганды үйрөнүп, үй окуатка эрте аралашып, ошол эле 10 жашымда токуганды үйрөнүп, ошол кезде мамам заказ алчу. Анан оңоюраактарын мен токуп, мындай өтө татаал баягы анда да бычылат да кадимкидей. Анда эсептелип бычылат да. Анан ошонун баарын өзү жасачу. Кийинчерээк мен 12ден өтүп калганда мен да үйрөнүп, анан экөө эле отуруп алып, ошо элден заказ алып, токулган кийимдер ошо кезде дагы мода болгон бир жылдары. Анан түнкү саат 3-4кө чейин отуруп токчубуз да. Тез бүтүп, тез берчүбүз, заказ алчубуз да. Анан мени уктап калбасын деп, кичине көбүрөөк отуруп дагы токусун дегенди каалап, мага аябай кызыктуу сонун окуяларды айтып берер эле да. Илгерки болгон окуяларды, же болбосо илгери чоң тайнелеримдин окуялары, алардын айткан акыл насааттары, артисттердин арасында болгон окуялар, күлкүлүү ушундай нерселерди көп айтып берер эле да. Ошонун баардыгы Бакыт экөөбүздү, иним экөөбүздү мындай туура нукта тарбиялаганга жөрөлгө болду деп да ойлойм да. Өбөлгө, жөрөлгө болду деп ойлойм. Анткени биздин акыл эсибиз мындай мектептик эле берилген көнүгүүлөр, мектептен эле алган билим эмес, биздики башка жагынан дагы толукталды деп ойлойм да. Ошонун негизинде дагы жан дүйнөнүн байлыгы ошо бала кезден такшалат экен да. Анан байлыгың көбөй баштайт экен. Элге болгон мамилең, адамга болгон мамилең, жаратылышка болгон мамилең, тууганга, доско, ошонун баардыгы эле ошол айтылган жөнөкөй эле акыл насааттан. Монтип отургузуп алып үйрөтүп эмес. Тигинин окуясын айтып берип, моорикиндей окуяны, ошондо киши угатып иле берет экен дагы, бул туура эмес кылган экен, мындай кылбаш керек экен деп ой сезим калат, анализ кылат дагы, анан ошондон тарбияны мейли уул болобу, мейли кыз болобу туура кабыл алат экен да. Мен ошентип тарбияландым. Мындайча айтканда эми башкалардыкын айта албайм. Эми артисттик өнөр оңой олтоң жол эмес да, ушул жолчу. Анан татаал жолду апаңыз өзү басып жүрүп, анан сиз дагы ошол жолду басам деген учуруңузда каршы чыккан жокпу? Москвага чейин алыс кетип атсаңыз. Албетте каршы чыгып, мени аягында көндүрүп,
мен артистка болбойм деп макул болуп, бала кезден эң чечимин да. Артистка болбойм деп макул болуп, анан 10-ду бүткөндөн кийин мединститутка лаборантка болуп иштесе, бир аз өткөнгө тапшырганга кичине льготалар болчу да ошо кездечи. Анан мен мейли мединститутка тапшырам, педиатр болом деп ойлодум да. Тапшырам деп анан 1 жыл лаборантка болуп иштедим. Ошол иштегенде 8 айдан кийин эле анан жумуштан келатып объявление көрүп калдым. Москвадагы Шепкин атындагы театралдык окуу жайына набор кыздар, жигиттер деп эле аны көргөндөн кийин болду. Баягы оору кайра башталды да. Келип эле айттым, мен тапшырып көрөйүн депчи. Анан ойлоп отуруп, мейли деп анан макул болду. Өзүң өтөсүң, өзүң тапшырасың, мен жардам бергейм деп болуптур деп анан 1-чи турду өтүп кеттим, 2-чи турду өтүп кеттим. Анан 3-чүгө караганда анан мейлим кичине жардам берип коеюнчу, экөөнүн тең өтүп кетти. Москвадан комиссия келерди. Анан Гүлшара Дулатова деген эжекебиз, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ошого кичине табыштады, бир аз иштеп коюңузчу монологун деп. Болуптур деп анан монологумду бир 3 күн иштеди, эжечи. Москвадан келген комиссия дароо эле жактырып эле кабыл алды. Ошо менен окуп кетип калдым. Москвадагы анан Москвага бардыңыз. Апаңыздын жанынан чыкпагыңыз болсоңуз, куса, сагыныч. Бир жумадан кийин эле ооруп калдым. Кусалыктан катуу ооруп калдым. Бирок бир 4-5 күн жаттым го дейм төшөктөчү. Анан эле сабакты калтыргым келбей кызыккандыктан сабакка бардым. Анан 1 ай кыйналып куса болуп жүрдүм. 2-чи ай дегенде кышкы каникул болуп калды. Анан ошондо келип сагынычымды да таратып, анан бат мындай өзүңчө жашап өткөнгө кадам шилтейсиң го, ошого бат көндүм да, бат такша алып бат алдым. Интервьюңузда ушу жери жана жиним келген жери ушу жер. Айтты. Жаман жиним келип ушу жерде. 18 жашыңызда болсоңуз, анан жазган жериңиз бар экен да, мындай, балким өзүнө ишенген жоктур, бирок зордоп күч колдонуп койду деген сыяктуучу Абдымалик мырзанын. Анан эмне үчүн сиз ал учурда кенеде кыз болсоңуз, эмнеге мындай айтып чыккан жоксуз? Неге иш козгоп койгон жоксуз? Ал кезде заман башка эле да. Азыркы заман эмес. Ал кезде заман башка эле. Анын үстүнө ошондой чечим чыгарган туура болот деген дагы болду да менде. Себеби алыс жерде жүрсөң, коргой турган адам болбосо, анан ал жактырып сезимин билгизип, жанагындай туура эмес иш кылса дагы мен кийин баары жакшы болот деп, мен жөнүндө кам көрө турган, менин жакыным, мен түгөйүм болом деген демилгесин 100% аткарам деп айтып, сөз бергенинен анан макул болосуң да. Өзүң айткандай, өтө эле жаш турмушка чыгып, өтө эле жаш кезде үй бүлөлүк жашоодогу эң биринчи көйгөй кыйынчылыктар баштан өтүп, окуганын бир жагынан кыйынчылык, үй бүлөлүк жашоону баштан кечирип атканың кыйынчылык. Ошо ойлосом жаштайман эле, менин ар бир баскан кадамым, мейли жеке жашоомдо болобу же кесип жагында болобу, татаалдыктар менен болгон экен да. Мындай оңой олтон, кээ бирөөнө окшоп баягы эме деп коет го, орусча айтканда везение депчи, ушундай бир нерселер менде дегеле болуптур да. Дайыма бир ушундай бир өзүнүн оор салмагын көргөзгөн жашоону басып өтүп келатыптырмын. Азыр сени менен сүйлөшүп отуруп, ушуларды сени менен эстеп отуруп, ушул сөз оюма келди да. Чын эле депчи. Ушул күнгө чейин эле ошондой. Бирок бир чети бул дагы болсо жакшы жашоонун немеси болсо керек дейм да. Анткени оңой олтон берилген нерсенин
кадыр баркы болбойт деп коет го. Анысы кандай, эгерде бул түшүк менен кандайдыр бир көп бир нерселер менен келип атса, демек мунун дагы байлыгы, мунун дагы бир касиети, мунун дагы бир жакшы нерсеси бар деп ойлоп кеттим да азырчы. Анан ошо кишини, сизге зордук көрсөткөн кишини кантип сүйүп калдыңыз? Жашоо деген ушундай экен да. Чогуу жашай баштагандан кийин аял затынын жан дүйнөсүндө, жүрөгүндө жашаган инстинкт деген бар го, энелик кам көрүү дегенчи. Турмуш кургандан кийин баягы кам көрүү жагы басым алат экен да. Ошон үчүн анын кийгенин, жанагынтип носкиси, анан жеген тамагы, рубашкасын, жакасынын кириби, киремеси, ошонун бардыгына уже киши сүңгүп кирип кетет экен дагы, анан кам көрүү башталат экен. Кам көргөндөн кийин бойма бүттү. Бала төрөлгөндөн кийин аял затынын күйөөсүнө болгон мамилеси андан дагы башкача өзгөрөт экен да. Ооба, анын кылган поступкаларына, кылган адептерине аябай мындай ачуум келип, кээде ушунчалык ыйлап, ушундай бир нерсе болсом дагы жанагынтип кайра кечирим сурап, кайра ушундай бир чын жүрөгүнөн эле ошондой мамиле кылып койсо, деп эле анан кайра бат эле кечирип эле ошентип 4 жыл мындай жашоодо жашап келдим да. Анан боюңузда жаш кичинекей кыз болсоңуз, боюңузга бүтүп калды. Анан апаңызга айтуу кандай болду ушул жаатында? Турмушка чыгып алдым деп, окуу менен айкалыштырыш. Эми башка түшкөн байтал жорго дейт го. Башка түшсө ошол да. Бирок Кудайга шүгүр, окууну да жакшы окуп бүтүп келдим. Кызыл диплом менен бүтүп келдим. Ушунчалык төрөгөндөн кийин дагы, бияка келип төрөп, 2 айдай баланын, кызымдын жанында болуп, андан кийин ушу 2 айдан кийин эмчектен чыгардым да. Анан кайра Москвага барып окууну улантып, бул жакта эң чоң баатыр деген наамды бере турган 2 адам бар да. Ал мамам менен иним. Ошол кызды, ымыркай кызды алып калышып, экөө эки жагынан тарбиялап чоңойтуп, мени окуусун бүтүп алсын деп, булар чоң эрдик кылышкан да, экөөчү. Ушу кезге чейин кызым инимди атасындай жакшы көрөт да. Анын оозунан чыккан сөз кызым үчүн бул мыйзам, закон. Ушунчалык берилип, аны тарбиялап чоңойткону эми өзүнчө жомок. Инимдин чоңойтконучу. 8-класстан баштап мектептен кетип, вечерний окуп, баланы багыш үчүн жумушка орношуп, ушинтип экөөлөп чоңойтушкан да. Ошон үчүн кызым тайнесине апа дейт да, ага көбүрөөк мага айтпаган сырларын апасына көбүрөөк айтат. Же болбосо эркелеп бир эме кылганда иниме көбүрөөк эркелеп, кээде ушундай бир эме кылат да, мындай тирөөчтөрү, жөлөөчүлөрү ушундай болгондой эме кылат, мамиле кылат да. Анан Кудайга шүгүр, жакшы. Апаңыз урушту окканда? Жок, эмнеге урушмаган? Жокпу? Кичинекей кыз болсоң сагың да оку деген жок. Ал түшүнүктүү адам, менин окууну бүтүп келериме ишенген. Анын үстүнө буйрук экен, демек баш кошуп жашагыла. Баштан өткөн нерсени жеңишиң керек. Эч убакта адам баласынын жашоосу эч убакта жеңил желпи болбойт. Өзүнүн түйшүгү, өзүнүн сүйүнүчү, кубанычы бар дегендей деп акыл айтты. Ошону менен деп жашадым. 4,5 жыл жашап, анан бияка Бишкекке келгенден кийин анын зөөкүрлүгү элдин баары билет, ачык эле айта берейин. Анын зөөкүрлүгү ашынып кеткендиктен бөлүнүүгө дагы туура келди. Зөөкүрлүк эле эмес, дагы бир өзүнүн өзү үчүн жакшы касиеттир. Мен үчүн терс касиети бул аял жандуулугу. Аны болсо мына эми кыргыз элимдин бир 70% жакшы эле билет болуш керек, канчалык деңгээлде аял жандуу адам экени. 100 аял алып 100 балалуу болом деген нерсе жамандаган нерсе эмес. Кантсе дагы бул кызымдын атасы, эгерде ал кишиге турмушка чыкпаганымда мээримдей, чолпондой болгон кыздуу болмок эмесмин. Ошон үчүн кызымдын атасы катары ал адамга
урматым бар. Эми мындай деген нерсе болуп калдым да. Жеке эле Абдымалик мырза эмес, апасы кошул ташыл болуп экөөлөп сизге кол көтөргөн учурлары болгон. Апасы баласын өтө жакшы көргөн да. Башка деле балдарына мээрими, энелик мээрими төгүлгөн, бирок ушул Маликке болгон сүйүүсү өзгөчө эле. Анан ошо кызганычтык сезими болгон экен, азыр ойлосомчу. Ал кезде мен жаш элем да. Анан ошонун негизинде мага кылган мамилеси өтө эле мындай каардуу деп койсом туура болот го дейм. Ошонун баарын көтөрдүңүз 4 жылдын ичинде. Талай эле азапты көрсөттү го. Мен өзүм арык, назик болгон менен ичимде ушундай бир күч бар. Ушу кезге чейин ошол күч такшалып келатат го деп ойлойм да. Бул күч Кудайдан эле. Анан 4 жылдан кийин силер 2 жолго түшкөндөн кийин анан укмуш телевизорлордон чыгып, кош жылдыз болуп, аябай ушинтип атса, ичиңиз кызганган жоксузбу? Ошол айымга таарынган жоксузбу? Жок, менде кызганыч да болгон жок. Менде кубаныч болду. Анын зөөкүрлүгүнөн жанагындай кол көтөргөн, жанагынчалык мени аябай ылдый басынткан нерседен кутулганыма аябай сүйүндүм. Аны менен ажырашкандан кийин кадимкидей семирдим. Аябай арык элем. Толдум. Уйкум дагы тынч болуп калды. Кандайдыр бир аябай бир чоң оорудан арылгандай болуп өзүмдү жакшы сездим. И менде мындай кызганыч болуп, жолсу көрө албастык, же ичкүйдүүлүк ушундай бир нерселер такыр болгон жок да. Бир гана жолу жүрөгүмдү оорутту өзү. Биз ТЮЗ деп театр юных зрителей деп ачпады беле, биз Москваны бүтүп келгенде. Анан имарат жок, циркта бир аз иштеп калдык. Андан кийин мен аяктан кыргыз драмга которулуп кетип, алар дагы имараты жок жүрүп, анан бир маалда биздин кыргыз драмдын ичинде иштеп калышты да. Ошол кезде Динара дагы ушул жаштар театрына кирип иштеп, Айчүрөк бар эле, Алина бар эле, мен иштеп жүргөн кезде. Анан ошентип иштеп калышты. Анан кээде эшиктен эриш аркак мындай бетме-бет чыга калгандагы учурлар болуп атты. Анан бир катуу ызаланганым болгон, кызымды колунан ээрчитип театрдан чыкканбыз да. Экөө келатышкан экен, Малик келатып, инимди кагып өтүп кетип атпайбы? Экөө кол карамашып келатышыптыр, инимди кагып өтүп кетти. Ызаландым, баласына кайрылып, эркелетип, чекесинен өп, жыттап, кызым деп дегендин ордуна мени ийинге кагып өтүп кетти да. Аябай ызаландым. Эчтеке билгизбей үйгө келдим. Үйгө келгенден кийин анан кызымдын курсагын төгүзүп, мамам дагы иним да жок эле ошондо, билбейм, бир жумуштар менен бир жакта жүрсө керек. Кызымдын курсагын төгүзүп, анан телевизорду койсом, экөө кош жылдыз деп ырдап атыптыр да. Телевизорду бирдеме менен чапкым келди да. Ал эмне мени кемсинткендей мамиле кылганы, кызына ата катары мамиле кылып койбойт деген ызалык ушулдан чыкты да. Экөөнүн кош жылдыз болуп, анан монтип бир укмуш болуп аткан эмес, жанагындай кылган адеби үчүн. Динарага болсо ошол кезде эле менин мамилем кандай десем, начар мамилем болгон эмес, ошол кезде эле. Кийинчерээк тем более. Анткени анын өзүнүн жашоосу элге белгилүү. Мындай жагынан алганда экөөбүз нежебиз. Мындай жагынан алганда кызымдын сиңдисинин апасы экөө бири-бирине бир тууган, бири-бирине жөлөк өбөк болот деп эки эне ушул учурда мамилебиз аябай жакшы. Мен Динаранын ушунчалык жан дүйнөсүнүн кеңдигине, акылынын топуктугуна, анан көлдөй бир шартылдаган кыялына таазим берем да. Анткени ошондой кыялы болгон үчүн эки кыз эки жакта жалгыз болбосун деп ойдон келип чыгып, анан азыр
эжесиңди экөө жакшы катышып, жакшы мамиледе. Кандай акылдуу аялдар. Бири-бирин табышып, кечиришип, ай сонун нерсе экен. Анан эже андан кийинки бу невроз ооруңуз ошондон улам келген жокпу? Жок, бул кийинчерээк биз деген социалдык бир ролик тарттык элек, шаардын четинде тоо жакка алып барып эрте жаз болчу да. Анан репрессияга маалын тартып, күйөөмдү түн ичинде НКВДшниктер алып кетти. Анан мен аркасынан чуркап чыгып, жааган катуу жаап аткан учур болот да. Анан чалчыкка жыгылган, кайра жыгылган убакыт эле да. Анан бир 4-5 дубль кылышты. Элестет, тоо жакта эрте жаз, пожарный машинеге куюлган суу таштым элечи. Анан ошо суу менен улам чачып атат да. Сөөгүмдүн ичине чейин суу көтүп, калчылдап калгам да. Анан улам баткакка жыгыласың. Кайра тазалап, кийимиңди өзгөрт, жоолугуңду алмаштырышып, кайра тартат, кайра ошентип отуруп, анан келатканда машинеде артка отуруп калдык. Чоро байке тартылган, дагы бир байке иши кылып артта, анан форточкасы жакшы жабылбайт экен да машиненин. Жанагынча суу болгон, денеңдин, сөөгүңдүн ичине чейин өткөн суук, анан ошо форточкадан аябай ушул тушка шамал урган эле да. Бирок ал кезде көп байкаган жокмун. И сенин азыркы берген сурооңдун дагы бир кичине деңгээли бар да, стресс. Баягы эч кимге айтып сырыңды чыгарбайсың, баары жакшы деп жадырап жайнап жүрөсүң эл көзүнө. Жалгыздыкта калганда, караңгы түн каптаганда, мен жаздыгым сырдашым көп сырымды билет да. Канча көз жашты жутту жаздык. Андан бери канча жаздык алмашты. Ошол дагы таасири менен экөө бир эри шаркак болуп калган да, суу ургандыгы, анан нервный стресс. Экөө бир убакытта болуп калган да. Ошондон анан катуу кармап, дарылаганда дагы кичине туура эмесирээк мамиле болуп калып, алтын ийне сайганда бетке сайбаш керек экен да, дарылап аткан учурда кийинчерээк сайса болмок экен. Меникин дароо эле бетке сайып баштагандан анан катуу кармап, токтоп да калып, кой бербей көпкө чейин аябай кыйналып жүрдүм да. Анан кийинчерээк жакшы болуп кетти, анда-санда эле кармап. Анан баары бир мына 20 жылдан ашты, баары бир эле кандай гана дарылабадым, эмеси болгон жок да. Балким уш себептен дагы кинолордун көбүнө акыркы убакта тартылбаган чыгармын. Кээ бирөөнө өзүм отказ берсем дагы, кээ бирөөнө режиссерлор өздөрү жактырбай, кыйшык беттим эмне кылабыз тартып дегендер болсо керек. Бирок ачык эле айткан ошентип, атын айтпай эле коеюн. Адамдын жүрөгүнө бычак менен сайгандай сөздү айтып коюп, жөн жүргөн адамдарга кээде таң калам да. Балким атайын айтат, балким ойлонбой сүйлөп койгондур, ким билет эми. Кызыңыз атасы менен катышып турабы учурда? Жок. Ал жөнүндө айтпай эле коеюн. Кызым кичирээк кезде ал деле атаны эңсеп сагынып да жүрдү да. Анан кийинчерээк катышып, экөө сүйлөшүп аркы берки кылгандан кийин өзү оолактап качып отуруп азыр катышмак түгүл үнүн уккусу келбейт. Атасы өзүнө өзү ошону тилеп алды да, жазап алды өзүнө өзү ошондой мамилени. Болбосо мен эч убакта кызыма андай мындай деп дегиле бир да жолу терс сөз айткан эмесмин да, эч убакта. Кийин чоңойгондо гана бир жолу бир сүйлөшүп отуруп, ошо башыман өткөргөн кыйынчылыкты айтып берсем, мени менен кошо ыйлап отуруп угуп, ошондон кийин анан көп нерсени түшүндү да. Эч убакта айтчу эмесмин, жамандачу эмесмин, бир да жолу. Кийин өзү түшүнүп, кийин өзү, балким адам атасы оңолуп жакшы болуп, анан кызы менен кийин жакшы катышып кетет деп дагы үмүттөнсөм керек балким. Анан өзүнүн ким экенин өзү далилдеп койду. Түшүнүктүү. Дагы окуган интервьюмда кеч күздөгү махабатыңыз тууралуу кеп кылып турсуз.
ошону кеп кылгым келип турат. Кайсынысын? Бир нече кеч калсын. Жана бычак сайып кеткен махабатыңыз бар экен. Ал бычак сайып кеткен түгөткүр. Аны эмне сиз үйдүңүз? Кандай болду? Анын аябай деле момундай бир мен кызыктар боло турган дүр дүйнөсү деле жок болчу. Же болбосо эптеп эле эргеп ийип алайын деген дагы ой эмес болчу. Жөн эле дос болуп мамилелеш болуп жүрүп, кичүү, менден кичүү эле. Мамилелеш болуп жүрүп, анан убакыт өтүп, бири-бирибизге мындай көнүшүп кеттик окшойбуз да. Анан тамаша менен сөздөр башталып отуруп, аягында чындыкка айланды. Алам тием деген кечейин барды да. Анан мейли, бирок кичүү. Ошол тууралуу жакында бир дагы чыгарма жаралат, Кудай буйрса. Ошо кичинекей жери бар да. Ошол чыгармадачы. Ошондон кичине кошуп койдум. Өзүмдүн жашоомдон ошол жерге кичине кошуп койдум да. Ошентип аябай эле мындай жада калса күнү белгиленип калды. Баш кошо турган күнү, айы белгиленип, анан аябай эле бет алып калдык. Анан ортодо бир канча аял заты бар эле. Убакыт өткөн сайын тигил коркоктук кыла баштады окшойт. Мендей актрисага үйлөнгөн жагын дагы ойлоду окшойт. Иши баргандай да эми. Анан эжеси дагы бар эле, менден бир жаш кичүү эжеси. Анын эжеси. Анан ал дагы бир топ кулак мээсин жеп, жөн жатпай, мен ровесницамды алып атасың сен, депчи. Тигил үйлөнө элек жигит. Бирок аябай эле кичүү эмес. Тийгенге мүмкүнчүлүктүү эле кичүү. Анан ошентип аябай эле эме кылдык. Анан ортодон эмнегедир убакыт бир аз жылып, жанагы аялдар дагы эбепке себеп болуп кеттиби, кайта баштады артты көздөй кетенчиктеп. Анан ачык эле айтып ушундай десем, мен тигиндей ишим чыгып, мындай ишим чыгып, арыраак жылдыралы кичине деги бу деген. Эми адамдын көзүнөн эле көрүнүп турат да, ар жактагы ою, ар жактагы сөзү, жашоосу. Дедим дагы, мейли дедим, мейли, ары жылдырса, ары жылдыралы. Ошол замат мен ушундай суудум, 2-3 күндүн ичинде чечим кылып койдум да, өзүм ичимде. Айткан жокмун сыртка, өзүм ичимде чечим кылып койдум, болду депчи, болду. Анан ошону менен алыстап отуруп, кийинчерээк такыр эле жок болуп кетти да. Бул жүрөк эмне болду? Бул жүрөк байкуш жаман жабыркады. Бирок мен күчтүүмүн. Күчтүүлүк кылдым дагы, чачылып кеткен баардык жагымды кайра жыйнап туруп, белди бекем бууп туруп, алдыны көздөй кайра сүрөп кеттим. Ошондуктан жанагындай интервью чыккан болчу да, жүрөгүмдүн каалгасын ачып, аны кабыл албай эле койбой дегенчи. Анткени бул жүрөктү көп жыл мурун жаап койгом, аччу эмесмин эшигин. Бул жөнүндө ырдагы жазгам, жүрөгүмдүн каалгасы деген. Ошол ырда ачык айрым жазылганда, айтылганда, жан дүйнөмдүн булагын булгалашты, жан дүйнөмдүн куштарынын канаттарын кайрып учурушту деп ушундай кылып баштан өткөн нерселер жазылган да. Ошол кеч күздөгү махабат ошондой болуп бүткөн. Азыр деле эми таптакыр ал жакты жаап койгон жоксуз да. Жылчык барбы кичине? Жылчык жок. Неге? Мен киноңузду көргөндөн кийин аябай ушинтип ойлодум да. Эжеде дагы үмүт бар экен депчи. Сүйүнгөм да жанагы махабатты көргөндө. Меники ал менин жашоом эмес. Ал менин ички дүйнөм эмес. Ал ошол башка аял затынын жашоосу, башка аял затынын тагдырында болуп өтүп аткан окуя болчу да. Ошол маалда. Ошол аялдын жашоосунан алдым да. Ошондой болуп бири-бирине мамилелеш болушту ошолорчу. Болгон окуядан алынды да, кичинечи. Анан эми баягы махабат жалгыз бой аял 2 кызды тарбиялап чоңойткондон кийин албетте анын ичинде менин дагы жашоом кичине айкалышып кетет. Анткени кызымды жалгыз өзүм тарбиялап чоңойткондой
жалгыз эмес эми баягы жолдошум жок деген мааниде. Болбосо иним да апам да түп көтөрүлүп жардам беришти да. Ал эми Кайрат деген мырзанын жашоосу дагы ошол тигил аялдын жашоосу ошол чогуу болду да. Анан кичинекей болгон окуядан алып, аны көркөмдөп, жок образдарды киргизип, толуктап, анан махабат жаралды да кино. Анан ушул кинону тартып атканда мындай эне менен баланын сезимдерин козгойн дептирсиз да, мындай баягы балдар ата энесинин сезимдери менен эсептешиши керек деген сыяктуучу. А мээрим сиздин жан дүйнөңүз менен, сезимиңиз менен эсептешти беле? Албетте. Экөөбүз курбудай болуп аны ошондой кылып чоңойттум да. Чоңоюп өзү жакшы жаманды иргеги чекти, мен ага эч нерсе айткан жокмун. Жаман жакшы эч нерсе айткан жокмун. Жакшы айтып тарбия бергенге аракет кылдым албетте, бирок кеңири бир нерселерди айткан эмесмин да. Көзүн чукмунт отургузуп алып окуткан эмесмин да. Кийин чоңойгондо анан курбу катары сүйлөшүп, сырдашып, көп нерсени айтып, ушинтип отуруп, андан кийин анан экөөбүз ушу кезге чейин менин көз карашыман, менин дем алганыман сезип турат да. Эмне жашоо башымдан өтүп атканы. Албетте ушу кезге чейин айтат, турмушка чык депчи. Кенедей кезинде эле айтчу, турмушка чык деп. Анан эми жана Кайраттай болгон мырза чыгыш керек. Ооба, макул чыгайын. Жакшы. Анан дагы мынтип айтканыңыз бар экен да. Аял киши, жок азыр мен жазып алгам. Ушу сөзүңүздү аябай жактырдым. Бирөөнүн досу болуп жүргөн аялды поезддин станциясына окшоштурам деп. Ушул жөнүндө айтыңыз эми. Эмнеге антип ойлодуңуз? Жаш кезде кичине баягы Кудай өң түстү жакшыраак эле берип коюптур да. Анан мен жаш кезде мырзалар өтүп баратып, мен өтүп кетсем кылчайып кайра артын караган күндөр көп болду. Анан илгери тамадалык жаңы башталып калган кезде мен жашыраак кезим эле бир топ тойлордо тамадада болуп иштедим да. Анан ал жерден жөн турбайсың, жагы баары чогулуп бийлеп калганда эл менен чогуу кичине бийлеп коесуң. Анан күйөөлөрүң кооруган эле аялдар мени баштан аяк жаман көзү менен карашып, мен бир преступлениянын кыргызча эмне дечи эле? Кылмыш жасап аткандай мамиле кылышчу да. Анан ошонун негизинде бир чети дагы ойлочумун да. Бирөөнүн бактысын тартып алып, бактылуу болом деген адам дагы кичине жашоого туура эмесирээк мамиле кылып атат деп ойлочумун. Бул бир жагы. Экинчи жагы жанагы станцияга салыштырганым, Кудай кошкон жарың менен чогуу түбөлүк болбогондон кийин башка адамды жактырып, бирок ал адамдын жаны, жашоосу толукталып калган чөйрөдө болуп турса, сенин ордуң ошол да. Мындайча айтканда. Бул жаш кезде эле бар эле менде, кийинчерээк ого өтөр күчөдү. Ошондуктан кээде ушу кезге чейин турмушка чыкпай жүргөнүмдүн дагы бир пункт деп коеюнбу, дагы бир жагы ушул болсо керек, ушундай мамиле болсо керек. Экинчи жубай болду деп, анан антимитип чуркагандар көп эле болду дедиңиз. Аябай. Ушундан улам кетинчиктеп турган турбайсызбы? Ооба, себеби элестетем, мага го баары бир болсо керек, баягы баары бир күйөөм катары кам көрүп атпайбы, багып атпайбы, анан кокусунан балалуу болуп калсаң, жаңы жылды эле тосуп атканда, мисалы 31-инде биринчи үй бүлөсү, биринчи семьясындагы балдары менен болуп, анан эртеси анан бияктагы баласына же бияктагы кызына келип кам көрөт да. Экинчи дегендин өзүнүн бир эмеси мен үчүн ушундай сезим берер эле да. Мен жөнүндө кам көрсө мейли деп жүрө бересиң. Кокусунан балалуу болсоң, кыздуу болсоң, баланын, кыздын эмеси кандай болот деген ой болчу да менде. Балким бул бала кезден ушу
папам дагы ошентип кийинки аялдарынан балдар кыздарын алып келип кээде көчөдөн жолукканда же болбосо мындай эме болуп калганда тааныштырганда балким ошондо да ойлогон чыгармын. Билбейм еще бир нерсе. Бала кезде кызганчумун да, бирок ак көңүл ачык болчумун да ошол кезде элечи, ушундай шатырашатман, сага окшош жаркылдак. Анан алар менен деле бат эле ымалашып эле, бат эле сүйлөшүп эле ушинтип кетчүмүн. Баягы Абдымалик мырзадан кийин ажырашкандан кийин аябай ага өчөшүп жиним келип да бирөөгө тийип алгам деген жериңизди окуп калдым да. Кантип сүйүү жок эле тийип алса болот беки. Ал мени сүйөм күйөм деп аркаман чуркады да, тийсе тие берейинчи, бул сүйүп атпайбы, бул күйүп атпайбы, жашап кете алат болушум керек деп тийген болчумун да. Мындай адам мындай өзгөрдү деген жериңиз бар. Ошого мен аябай таң калдым, анткени мен актрисамын, кинолорго тартылышым керек, тияк-бияка чыгып турушум керек, ошого сен каршы болбошуң керек деп мындай эки тараптан сүйлөшүүлөр болуп, кадимкидей келишим түзүп алып анан турмушка чыкканда. Турмушка чыккандан кийин анан барбайсың, тартылбайсың, анан андай, анан мындай деп өзүнүн кожоюндугун көргөзүп мени кое бербейм десе болот. Бул менин кесибим, бул менин жашоом, киного тартылуу, сахнада ойноо, сахнадагы ролдорума кийлигише баштады. Кызыма болгон мамилеси, эми айтпай эле коеюн, мен үчүн бул тим эле аябай жат көрүнүш болду да. Кызым кичинекей болчу да. Анан Алматага эмеге кастингке киного чакырып калышты. 3 күнгө барып келем десем, барбайсың деп болбойт, корсоңдо. Анан барам, барбайсың, барбайсың. Барам, кетип калдым. 3 күндөн кийин 4-күнү келдим, кеч келип калып, тосуп ал деп телефон автовокзалдан келип алып кет деп телефон чалсам, өзүң кеткенсиң, өзүң келе бер деп койсо болот. Мейли анда дедим дагы, иниме чалы, иним тосуп алды, инимдикинде жаттым, мамамдардыкында бир жума жаттым, кызым да аякта да. Жок баягыдан, кабар жок эч. Мейли анда, менин керегим жок болсо, сен мага тем более керегиң жок дедим дагы барып, болгон оокатымдын баарын көчүрүп алып кайра кетип калдым. Ушундай жашоо болгон. Мындай жүрөгүңүз ооруп, антиминтип страдайт кылган жоксузбу? Ага турмушка тийип чыккан кийинчерээк унутуп да калыптырмын да. Анан такыр турмушка чыккан эмесмин деп жүрөм. Бир күнү эстеп атпайм. Апе, кокуй турмушка тийип чыкпадым беле, экинчи жолу дейм да. 2 ай жашаган жашоо деле болгон жок, ошон үчүн унутуп атат болушум керек. Абдан кубанычтамын сизди көргөнүмө. Анан ийгилик каалайм, көптөгөн силерден кино, фильм чыгылып, неме баягы спектакль болобу, айтор ырлар жаңырабы, чыгармачылык эргүү каалайм. Рахмат. Көп эмгек жаратыңыз. Кудай буйрса, ашып ташып атат. Кээде жетишпей калып атам, ошолорду чогултуп, жазып койгонго. Демек, алдыда дагы сонун жакшы нерселер жаралат деп мен толук кандуу ишендире алам. Кудай буйрса, ден соолук болсо. Күчтүү болуңуз, анан кандай гана жардам керек болсо кайрылып туруңуз. Албетте. Биз сиңдилериңер жаныңарда турабыз. Ооба, туура айтасың. Мен азыр ушул биздин азыркы кинокомедиябызды аркалаган учурда азыр жаштарга көбүрөөк кайрылып атам да. Ушу жаштар, жаш инсандар ушул бизге окшогон эжекелерди, маданият кызматкерлерин колдогула деп жаштарга көбүрөөк кайрылып атам да. Бул дагы көрүүчүлөрдүн жаш муундарына, кулактарына сырга болсун. Анан жеке жашооңузга дагы ийгилик каалайм. Ал жактында бир аз кичине иненин көзүндө жылчык калтырып коюңузчу. Ага, убакыт келсе балким ал жабылган эшик өзү эле ачылып кетер. Чаң басып жатса дагы ачылып кетер. Менин суранычым боюнча мындай иненин көзүндө. Сенин суранычың боюнча бүгүнкү көрсөтүүгө келип калдым. Сенин суранычың боюнча мейли эми кичине кыңайтып койсом, кыңайтып коеюн. Эшикте. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул Салтанат телеканалы Эгоист программасы болду. Жана бизде мейманда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касмалиева биз менен кенен кесир сырдашты. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта, аман туруңуздар.